саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн аябай кызыктуу бир жаңылык келиптир. Бүгүн эмес, эми суббота күнү башталган, суббота түнү келген бул жаңылык. Кечээ мындай бизге ачыгына чыга эле экен, бирок негизи каттар кечээ жазылган экен, а бүгүн биринчи күнү ушул маалымат чыгыптыр да эми. Анан ушул аябай свежий маалымат чыккан соң кичине бул жөнүндө да ой жүгүртүп көрөлү деген ой келди. Биринчи эң негизгиси Байден президенттик ат чабыштан баш тартты да. Президенттик ат чабыштан баш тартаары менен замат ушул ар кандай сөздөр чыга баштады. Ким аны мажбурлады, эмнеге мажбурлады, кандай бул акыры нерселерге алып келерине. Эң негизгиси Байденди мажбурлаган адам бул Нэнси Пелоси болду. Демократиялык партиянын бүт финансысын колунда бекем кармаган жана ушул партиянын ар бир баягы иш аракетине кандайдыр бир өзүнүн баа берген жана өзү башкарган аял киши бул Нэнси. Бул деген темир катын деп айтылат. Кезин 5 жыл мурда бул аял баягы Тайваньга барганда, Тайваньды колдоймун деп, ошондо самолет менен учуп барганда, Кытай Тайвань тегерегинде аскерий кемелер менен жүргөндө Кытай тарабы айткан: биз деген ушул эгерде Тайваньга коно турган болсоңор, сиздердин учагыңарды биз ракета менен чабабыз деп, уруп түшүрөбүз деп айткан. Ошондо Нэнси Пелоси кана уруп түшүрүп көргүлө деп барган да. Ушуну менен кызыктуусу бар, ушунусу менен белгилүү, ушундай темир аял экен да. Анан ушул Нэнси Пелоси өзү дагы негизи баягы серепчилердин айтуусу боюнча, саясий серепчилердин айтуусу боюнча Камала Харристи жакшы көрө бербейт экен. Мишель Обама менен аябай жакшы карым катнашта. Анан ушул болгондон кийин негизи Байден ута баштаган, рейтинги көтөрүлө баштаган, Трамптын рейтинги түшө баштаган. Бирок демократиялык негедир саясий күчтөрү тескерисинче кайра ушул Байден дебаттан аябай жаман көрүндү, аябай начар өзүн көрсөттү, алжыды, далдырады деп аябай көп ушундай публикацияларды маалыматтык мейкиндикке чыгара баштады. Трампка атуу болду да. Трампка өлтүргөнгө аракет ийгиликсиз болуп калгандан соң Трамп дагы өзү мындай жапа чеккендей сыяктуу курмандыктай көрүнгөндөн соң, саясий курмандык бул деген баягы саясий оюнга аябай керектүү нерсе да. Албетте анын рейтинги заматта өстү, шанстары өсүп кетти да, серепчилердин айтуусу боюнча. Анан албетте демократиялык партиянын спонсорлору, бул деген олигархтар, бул миллиардерлер, ар кандай баягы медиа магнаттар, ар кайсы Америка Кош Штаттарынын топтору, мындай бай үй бүлөлөр, алар акчасын бербей калышты да. Алар акчасын берүүнү токтотобуз деп айтышты Нэнси Пелосиге, эгерде Байден өзүнүн баягы кандидатурасын чечпесе деп. Ар эле жоктон Байден аябай таарынып, Камала Харриске таарынып, анткени ою боюнча Камала Харрис аны аялы тандап берген Байдендин. Саясий упайлары аз, муну баягы биздин баягы коом катмарлар жакшы көрө бербейт деп, ошон үчүн мага чоң риск, атаандаш болбойт, тобокел болбойт деп аны жумушка алган болчу. Ал болсо Камала Харрис өзүнүн саясатын жүргүзгөн билинип калды. Анын сырткары ошо Нэнси Пелоси де Байденге айтты, ушул маселе экен, баягы акча түшпөй калды, ошон үчүн чечкенге туура келет деп. Анан көп демократтар ушуну айткандан кийин Байден акырында ушул басымынын астына кандидатурасын чечти. Анан кат жазыптыр. Катын жазса, аны окуса болот негизи. Бул деген баягы көп официалдуу нерсе айтып туруп, баягы жетишкендиктерин өзүн санап чыгып, баягы ар кайсы дүйнөдөгү болуп аткан ушул чакырыктарга, сыноолорго чыдадык, аны муну кылдык деп айтып туруп, анан экономиканы көтөрдүк. Экономика көтөрүлдү чын эле, баягы Америка Кош Штаттары экинчи дүйнөлүк согуштагыдай, башатындагыдай, баягы экидөө чабышса, ошо бирөөсүнө патрон саткан, бирөөсүнө желек саткан үчүнчү тарап кошумча акча табат дегенде, Америка Кош Штаттары кошумча акча табат да. Анан албетте баягы көтөрүлдү да экономикасы бул жылдары. Анан дагы ошо негизи альянстарды күчөттүк деди. Эми альянстарды күчөткөнү да чын болду. Анан кызматында ошол кайрылып дагы ушул жума аягында чечим боюнча айтып берем деп убадасын берди Байден. Өзү ковид карантининде отурат, азыр ооруп калыптыр. Трамп өлсө октон, анда Байден так утмак. Байденди баары жек көрмөк, бирок Байден президент болмок да экинчи жолу. Бирок ок тийбей калды. Ошон үчүн саясий курмандык баягы күчү менен Трамп ута турган болду. Бирок Трамп ута турган жолун кайра сындыруу үчүн Байден отставкага кетти. Эми Трамптын утуусу кайра күмөн санатып атат. Ушун менен баягы Байден ушундай
кадамга барган аргасыз болду да. Демарш, демократиялык партиянын демаршы. Анан азыр потенциалдуу кандидаттар чыга калды. Баары өзүнө очко упай жыйнап жатышат. Баарына өзүнө азырынча пропаганда башталып, сүйлөшүүлөрдү башталышты. Ошо Байден кетет деген эле кабар жайылгандан кийин, кабар тастыкталгандан кийин расмий кат менен ошондо Камала Харриске анын спонсорлору табыла калып, $50 миллион жыйнап беришти. Азыр ушундай кабар. Анан Энди Бешир деген, аны биз билбейбиз, Кыргызстанда уккан жокпуз. Марк Келли деген кичине анча мынча укканбыз. Рой Купер, аны да биз билбейбиз. Джош Шапиро, Ж. Би. Притцкер жана Мишель Обама ушулар кандидат болгону турушат да. Анан кичине ошол кандидаттарга көз жүгүртсөк. Камала Харрис бул деген өзү уникалдуу аял. Бул деген бир четинен анын канында африкалыктардын каны бар, бир четинде индейцтердин каны бар да. Ушул накта Америка Штаттарынын биринчи адам тургундары ошолордун баягы тукумунан болот да. Анан бунун эмне артыкчылыктары бар? Өзү баягы кызмат тажрыйбасы Калифорниянын сенатору болгон, башкы прокурор болгон. Анан адам укуктарына жакшы мындай өзүнүн билими бар, экспертизасы бар, кылмыш укук реформасынын экспертизасы бар. Бирок көп серепчилердин айтуусу боюнча сырткы саясатка тажрыйбасы аз деп айтып жатышат да. Энди Бешир деген бар, Кентукки губернатору, кызмат тажрыйбасы башкы прокурор болгон Кентуккиде, юрист. Анан негизи баягы шайлоочулардын колдоосун алуу жөндөмү бар, өзүнүн жаш, бирок биз да аны такыр уккан эмеспиз да. Марк Келли, Аризона сенатору, кызмат тажрыйбасы мурдагы астронавт, космоско учуп келген. Артыкчылыктары көп, баягы саясий зомбулукка каршы күрөштөрдү, мындай кыймылдарды башкарган. Анан ал да мындай альянс түзүлүүгө кандайдыр бир жөндөмү бар да. Анын сырткары дагы ошо Рой Купер, Түндүк Каролина губернатору, кызмат тажрыйбасы Түндүк Каролина башкы прокурору болуп иштеген көп жыл, демократтардын дагы бир лидери деп эсептелинет. Анан Джош Шапиро деген бар да, ал Пенсильвания губернатору, кызмат тажрыйбасы башкы прокурору Пенсильванияда, Монтгомери округунун комиссарлардын кеңешинин төрагасы болуп иштеп жатат. Негизги артыкчылыктары штаттагы мындай популярдуулук эки тарапка тең, демократтарга да, республиканецтерге да жагат да, мындай анча-мынча. Анан Притцкер деген бар, кызмат тажрыйбасы бизнесмен, саясатчы. Анан белгилүү штаттын экономикалык абалын жакшыртуу, кылмыштуулук менен күрөшүү мындай шартында жаатында өзүн көрсөткөн. Жана анан Мишель Обаманы эми билесиңер. Бирок Мишель Обаманы азыр көбүнчө баягы серепчилер айтып атат, ушул жеңиши мүмкүн деп. Анткени Нэнси Пелоси менен аябай жакшы караңатташты биринчиден, экинчиден ушул демократтар ушундай долбоор кылган. Эмки ошо Байденден кийинки президент аял болот, президент тукум тамыры Африкадан болуш керек, аял болуш керек деген ушундай пландар бар болчу демократиялык партияда. Бирок мындайынан караганда Мишель Обама эгерде президент болуп кетсе, анда бир бүлөдө эки президент чыгып калат да, күйөөсү, аялы. Кызыктуу абал болот. Ошон үчүн ушул эле баягы ойдон саясий күчтөр албетте буга мындай кандайдыр бир каршы чыгышы мүмкүн. Менен кошо жарышып саясий прогноздорду ушул чымчыктарда айтып атат жакында. Ошон үчүн буга көңүл катуу бурбагыла. Анан негизи кандай сереп өзгөртүүгө туура келет да. Алдын алуу серепти карап чыгуу керек. Биринчи айттым эле баягы Байден утат деп, бирок Байден кандидатурасын алып жатат да. Эч ким билбептир ошол Трампты атканга аракет кылаарына Кроктун. Ошон үчүн азыркы прогноздор мындай: жаш кандидат келет, анча мынча 10 жыл, 15 жыл жашыраак Байденден. Камала Харрис болушу ыктымал, 60% болуп атат. Анткени азыртан баштап акча анын шайлоо фондуна куюла баштады да. Байден кетелекте эле уже куюла баштады, $50 миллион жыйнала калды. Негизи Америка Штаттарында жеңиш үчүн $1,5 миллиард чейин керек да, 100% жеңиш үчүн. Камала Харрис болуп калса, анда алгачкы жолу Америка Штаттарын бир тамчы индейстин, бир тамчы каны бар адам башкарып калат да. Бул кандайдыр бир саясий адилеттүүлүк болуп калат. Индейстер бизге, кыргыздарга тууган, билесиңер. Алыскы гендер боюнча албетте. Анан Мишель Обама болушу да ыктымал, 40% айтып атышат. Анткени Нэнси Пелосинин колдоосу бул деген аябай кымбат нерсе да. Демократтар утат, 54% демократтар утканга кайра жол алышты ушул Байден кетери менен. Трампка атуудан кийин жеңил эле
аз калды эле да жеңилгенге. Демократтар бийликке келсе, Евразиядагы биздин аймактардагы согуштар дагы күчөйт, ушуну да күтсө болот да. Анткени демократтардын адаты ошондой. Демократтар бийликке келген сайын чоң согуш болгон, чоң согуш баягы уланып, мындай көп жылга жайылып кеткен согуштар тарыхта болгон да. Ошон үчүн ушундай нерсе болот. Эми мунун баары бизге эмне кереги бар да? Эми Кыргызстанга эгерде демократтар утса, баягы сырткы жардамдын көлөмү көбөйөт. Андан сырткары визалык суроолор жеңилдейт. Бир четинен башка мындай пайдасы деле бизге жок да. Андан сырткары республикандар утса бизнес карым катнаштар күчөйтүлө, бирок ошол демократтар ута тургандай болуп жатат. Ушундай. Анан Америка Штаттарынын дагы бир нерсеси бизнес саясат баягы аябай жеңил экен да. Бизде да тагдырлар сынат, бизде да ар кандай нерселер болот, оор нерселер болот саясатчылар үчүн, бирок булардын саясаты биздикинен да албетте баягы күчтүүрөөк экен. Анткени булар деген ушунчалык стрессти, ушунчалык баягы нерсе, көп нерсе окуялар болуп кетет. Интрига, согуш, бири-бирин баягы кысмай, психологиялык жактан бири-бирин алып салмай, ушундай нерселер болот экен да. Анан албетте эгерде баягы республикалыктар жеңсе, тынчтык болууга ыктымал болчу деп айтылат, серепчилер айтысынан. Бирок демократтар жеңгенге шарт болуп атат. Ошон үчүн биздин өлкөнү кайра дагы бизге кандай салат, армияны күчөтүш керек, карым катнаштарды күчөтүш керек, көп векторлукту күчөтүш керек. Андан сырткары ошол ар кандай нерселерге даяр болуп туруш керек да. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө көрөлү, сереп кандай иштейт бекен, серептин жыйынтыгы чыгарып экен, аны алдында көрөлү.